Хасандын апасы телефон чалып, той болбой турганын айткан эле. Хасан эчтемке дебесе да, карындашы бүт сөздөрдү үй бүлөсүнө айтып берген экен. Мына ал, 24 саат телефондон бошобойт элең. Мына эми өзүңдү эле эмес, биздин башыбызды да жерге ийип койдуң. Көчөгө чыгууга бетибиз калбады, деп апасы да андан капа болгон эле. Бир гана чоң энеси түшүнөт эле аны. Башыны тизесине коюп ыйлады. Чоң энеси чачтарын акырын сылады. Тобо кыл, балам, тобо кыл. Качанга чейин чоң эне? Эмнеге менин сыноом түгөнбөй жатат? Умму Гульсум, сулуу кызым, деп чачтарын сылап сүйлөйт эле эне. Умму Гульсум түндөрүн ибадат менен өткөзөр. Ичиндегисин бир гана Аллахка айтат эле. Мечитке барып, ал жердин жагымдуу жытынан дем алгысы келет эле. Даярданып үйдөн чыкты жана мечит тарапка жүрө баштады. Аллахым, сураныч, жанагы жаш имамды көрүп калбайын деп дуа кылат. Жолдо кетип жатканында бир замат артынан үндөр угула баштады. Ышкырышып, Умму Гульсумду чакырышар эле. Алар көчөнүн адепсиз балдары эле. Умму Гульсум укпаганга алып жолуну улантты. Вах, алдындары бир кабарга дароо жооп жазат эле. Азыр болсо Умму Гульсум жүзүбүзгө да карабай жатабы? Умму Гульсум аябай коркот эле. Кадамын тездетти. Ушул учур бир кол аны кармап өзүнө каратты. Жетпегенине белинен да кармады. Умму Гульсум тебе баштады. Жардам бериң деп бакырды. Жанындагы досу Юсуф дамла келип жатат деди. Бирок жигит сүйлөбөй турчу, азыр тамашанын убактыбы деп маани бербеди. Умму Гульсум, жүр, биз сени менен четирек өтөбүз, деди каткырып. Ушул учурда кимдир бирөө ага оор муш түшүрдү. Бул ошол жаш имам эле. Аны көрүп калбоо үчүн канча дуа кылган эле. Эми болсо Аллахым дуасын кабыл кылбаганы үчүн Аллахка шүгүр кылат эле. Юсуф аябай ачууда эле. Анын бул ачуусу Умму Гульсумга Азирети Умар, Азирети Хамзаны эстетет эле. Кудум китептегидей. Умму Гульсум жүзүн колу менен бекитип ыйлап жаткан эле. Юсуф кыздын жанына келди. Карындашым, жакшысыңбы? Умму Гульсум башын акырын көтөрдү. Юсуф аны тааныды. Ачуусу келишти баштады. Дайым кандай бир көйгөй чыкса, ошол жерде маңдайында Умму Гульсум чыгат эле. Жоон үн менен ордуңдан тур, деди. Умму Гульсум акырын ордунан турду. Айланасындагы эркектер дароо баштарын ийишти. Умму Гульсумга карашпайт эле. Себеби Юсуф дамланын бул баяндарында канчалык каттуу экенин билишер эле. Юсуф да кыжалат болуп жаткан кыздын жүзүнө карабастан сүйлөй баштады. Мусулман аял мындай чөгүп калбайт. Күчтүү болот. Сен да күчтүү бол. Сени башка мындай көз жаш төгүп отурганыңды көрбөйүн. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, деди пас үн менен Умму Гульсум. Мечит муалимасы кыздын жанына келип, аны сооротуш үчүн мечитке алып барды. Аларды көргөн кыздар да мечитке топтолушту. Баары бири-бирине өтмүштөгү сүрөттөрдү, азыркы чейин коомдук тармактарда айланып жүргөнүн, окуу жайларында азыркы чейин колу менен көрсөтүп кыйбат кылууларын сүйлөп берди. Виртуал дүйнө бир кыздын жашоосуну астын-үстүн кылып жиберишин түшүнүп жеткен эле Умму Гульсум. Мечит муалимасы бир нерселер айтып берер, бирок Умму Гульсум аны укпайт эле. Анын караштары жана ою мечиттин бир бурчунда намаз окуп жаткан кара ныкаптуу аялдай эле. Жүрөгү дагы да тез уруп кетти. Машаллах, деди ичинде. Андан соң уруксат сурап үйүнө кетти. Бир жума өтүп максатына жетти. Умму Гульсум да эми хижапта. Бир жума өтүп максатына жетти. Умму Гульсум да эми ныкапта эле. Керек болсо көздөрү да дээрлик көрүнбөс, адамдардын кеп сөздөрүнөн кутулган эле. Көп ибадат кылар, тобо кылып тынбай ыйлайт эле. Арадан айлар өттү.
мечиттеги кайрымдуулук күнү келген эле. Бирок мунусунда Умму Кульсум жардамдашыш ниети жок эле. Себеби Юсуфтун сөздөрүнү унутпаган. Жөн гана барып отурду. Мечитте кызмат кылууга өзүн ылайык көрбөдү. Бир курбусу аны чакырып, кээ-бирки нерселерге жардам берип жиберишин сурады. Умму Кульсум миң кыжалатта ыраазы болду. Качан бир эркек келип, алардан бир нерсе сураса, Умму Кульсум башка жерге өтүп алат эле. Эркектерге кызмат көрсөтпөйт эле. Бир аздан соң көргөнүнө ишене албады. Юсуф ал тарапка келип жаткан эле. Умму Кульсумдун жанындагы аял Юсуфка карап сүйлөдү. Балам, бир нерсе жеп алдыңбы? Курсагың ачса керек. Юсуф аялдын жанына келип, колдорунан өптү. Жедим апа, кабатыр албаң, деди. Демек, Юсуфтун апасы экен да. Умму Кульсум кайрылып да карабас, өз иштери менен алек эле. Апасы койорго койбой, бир идишке тамак салып бермекчи болду. Баары бош болбогону себебинен Умму Кульсумдан жардам сурады. Бирок ал эркек барлыгы үчүн апасы жана Юсуф турган жерге жакында келбей жаткан эле. Эркектерге кызмат көрсөткүсү келбес. Бирок бул жөнүндө эч кимге айта албайт эле. Намысы менен ырыя кыла албайт эле. Жөн гана сукут кылат эле. Юсуф аябай таң калган эле. Жолдошуна аябай садык болгон бир аял болсо керек деп койду ичинде. Жана аябай сыймыктанды. Макул апа, керек эмес деп ал жерден узакташты. Аябай сүйүнгөн эле. Акыр заманда ушундай намыстуу аялдар да бар экен. Кана эле калган мусулман аялдар да ушундай болсо. Ныкап да алардын напсилерине аябай оор келет. Динибизге саз кийинип, эркектерден аралыс болсо жетиштүү эле деп ойлойт эле. Кечке чейин Юсуфтун ичинде сонун сезим бар эле. Тафаккур ичинде үйгө барганч, апасы менен маек курушту. Юсуфум, бүгүнгө чейин үйлөнүш маселесин көтөрбөдүм сага. Кимди көрсөтсөм дайыма каршылык бердиң. Бирок мен да карып жатам. Бакытыңды көрсөм деймин, бирок жинин келбесин. Жаным апам, деди Юсуф колдорунан өптү. Эмнеге жиним келсин? Мен ойлогондой кыз жолуктуго, мен каршылык көрсөттүмбү? Кара, бүгүн мечитте бир кыз бар эле. Жок апа, мечиттеги кыздарды каалабайм. Апа, менин аялым кандай болуш керек экенин билесизби? Менин ар бир сөзүмө итаат кылган. Тарбиясынан керек болсо, көздөрүмө да тик карай албай турган. Менин жанымда башка эркектердин, керек болсо атын да тилине албай турган болушу керек. Актёрбу, спортчубу, мен түшүнбөйм муну. Уялыш керек булардан. Мен каалоомо каршы келе турган аял издесем дароо табамын. Бирок үй бүлөмө жана үммөткө сулуу кызмат кыла турган келин, балдарымды чырайлуу тарбиялай турган апа, жолдошуну сүйүнтүш үчүн кыла турган аракеттери менен жолу бейиш тарап бара турган аял издеп жатам. Апа, бүгүн бир аялды көрдүк, эстейсизби? Машаллах. Ишеничим толук. Жолдошуга болгон урматыдан ушундай кылды. Өзү авратын бекитип, таквалык үчүн ныкап кийгенинден да эркектер тарапка өтпөстөн эч кимге кызмат көрсөтпөгөнү мени таң калтырды. Турмуш жолдошунан башкасына кызмат көрсөтпөгөнү көрүнүп турат. Мен да ушуну айтып жатам да балам, деп күлүп койду апасы. Сураштырдым ошол кызды. Турмуш курбаган экен. Жашы сенден 3-4 жаш кичине экен. Мага макул келди. Юсуф көзүн алып качты. Ким экен? Насыл-насабы кандай экен? Үй бүлөсү диндар экен. Балким тааныйсың. Дайыма жума намазга келет экен. Ахмат Амекинин небереси. Юсуф ойлонушту баштады. Ушул учурда апасы: "Аты ким экен билесиңби? Умму Кульсум. Алдындары мечитте иштеген экен. Бирок бир канча убакыттан бери келбей жатат экен." Апасы Умму Кульсум жөнүндө тынбай сүйлөп берер. Бирок Юсуф үчүн анын атын угушу менен сөз жабылган эле. "Жок, апа, болбойт. Эмнеге уулум? Аябай сулуу кыз экен. Баары мактады. Болбойт. Сураныч, себебин сурабаң." Юсуф бөлмөсүнө кирди.
Умму Кульсум менен болгон окуяларды бирме бир эстеди. Юсуф жубайы менен мындай таанышууну каалабайт эле. Китептерди окуганыдай, хадистерде айтылгандай сүйүүнү каалайт эле. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Али разияллаху анхунун турмушудай үй бүлө каалайт эле. Умму Кульсум темасыны бүтүндөй жабып намаз окуду. Намаздан соң Аллахка жакшы жубай сурап узундан узун дуалар кылды. Жатак бөлмөсүнө барып уйкуга кетти. Үстүдө аппак көйнөк, башында болсо селде бар эле. Гүлдөр толо бактын ичинде, бүт жерде атыр гүлдөр жыты, куштардын сайрашы. Юсуф жүрдү, дагын жүрдү. Андан соң бир жерге отуруп, айлананы карай баштады. Ушунчалык сулуу эле, көздөрүнө ишенбейт эле. Бир аздан соң Юсуфтун жанына аппак көйнөк, аппак оромол жана аппак ныкапта бир аял келип отурду. Жанында күбөгө өтүү максатында эки аял да бар эле. Бирок алар көрүнбөс, жон гана нур таралат эле. Бирден бир үн угулду. "Кимсиң?" деди Юсуф. Гүлдөрдүн арасынан эки көк үчкөн канат кагып учуп, Юсуфтун жанына келгенч, бир заматта жок болуп кетти. Айлана нурданып кетти. Алар жакшы кабар алып келген периштелер экен. "Эй Юсуф, пайгамбарыбыз никеңди окуп жатат. Кабыл кыласыңбы?" Юсуф ыйлап жиберди. "Эмне? Ким менен? Мен мындай бактылуулукка ылайык эмесмин?" Кайра суралды. "Эй Юсуф, пайгамбарыбыз никеңди окуп жатат. Кабыл кыласыңбы?" Юсуфтун көзүдөн тынбай жаш акты. Жанына отурган аялга карады. Мунусунда күчтүрөөк жана бийик үн менен суралды. "Эй Юсуф, кабыл кыласыңбы?" "Ооба, кабыл кыламын, Аллахтын элчиси", деди Юсуф. Кандай бакыт эле бул. Андан соң шахид катары отурган эки аялды сурады. "Булар ким?" Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Азирети Фатима разияллаху анха жана жубайы Хадича разияллаху анхалар. "Сиздердин нике күбөңүздөр", деди периштелер. Юсуф ыйлап жиберди. "Я Аллах, бул кандай жакшы кабар." Ушул учурда бир колда колжолук менен Юсуфтун көз жаштарын арчыды. Юсуф жубайы тарап өгүрүлдү. Ныкабыны чечти. Не көз менен карасыңго, маңдайында Умму Кульсум турат эле. Демек, Умму Кульсум Юсуф үчүн жакшы кабар эле. Нурланганы сайын дагын да сулуулашып кеткен. Юсуф Умму Кульсумдун пешенесинен өптү. "Эй Юсуф, бейиш маарек болсун", деди периштелер. Юсуф бирден ойгонуп кетти. "О Аллах, я Аллах" деп бакырды. Тили бир гана "Аллах, Аллах" деп жаткан эле. Жүрөгү кудум атылып чыга тургандай урар. Көкүрөгү сүйүү менен жанып жаткан эле. Апасы коркуп кеткенден Юсуфтун бөлмөсүнө чуркап келди. Уулун бул абалда көрүп, дагын да көбүрөөк коркуп кетти. Юсуф өзүдө эмес эле. "Я Аллах, я Аллах" деп жаткан эле. Бир канча сааттан кийин гана өзүгө келди. Тынбай көз жаш төгөт эле. Ага кошулуп, апасы да ыйлашты баштады. "Апа, дароо жуучулукка барабыз, апа." "Кимдикине уулум?" "Апа, эртең дароо барабыз. Ал менин бейишим." "Апа, түшүнүп жатасызбы?" Апасы аябай таң калды. Түшүдө бирдемкелер көргөнүн билет эле. Дароо даярдык көрдү. Умму Кульсумдун үй бүлөсүнө кабар берилди. Түндү кандай өткөнүн билбеди Юсуф. Түндүн жарымы ибадат, калган жарымы эсе түшү жана Умму Кульсум жөнүндө ойлош менен өткөздү. Юсуф бул бакытты созууну каалабады. Болуп коюуну да эртерээк кылып, никеге улап жиберүүнү каалар эле. Бул сунуш эки үй бүлөгө тең макул келди. Бир жумадан кийин той кылууга чечим чыгарышты. Тойго 2 күн калганда Юсуф Умму Кульсум менен биринчи жолу жалгыз калып сүйлөшүп алууну каалады. Бир бөлмө даярдашты. Юсуф эмнелер сүйлөшүүнү даярдап койгон эле. Бирок эшик ачылышы менен баары эсинен чыгып кетти. Умму Кульсум аппак кийимде, башы ийилген абалда кирип келди. Юсуф бир демкелер айтмакчы болуп, бирок тили айланбайт эле. Сөздү
Умму Гүлсүм баштады. Юсуф атынын айтышынын өзү Юсуфтун жүрөк урушун тездештирип жиберген эле. Сиз менден да жакшыраагына ылайыксыз. Сөздөрүнү түгөтпөшүнөн Юсуф сүйлөй баштады. Жок, Умму Гүлсүм, такыр андай дебе. Юсуф, мен өтмүштө аябай көп каталар кылдым. Махрам эместер менен бир да мамилем болбоду. Кол кармашып жүрбөдүм. Бирок интернет тармактарында жок, болду, унчукпа. Буларды угушту каалабаймын. Өтмүш өтмүштө калды. Менин жанымда бул тема ачылбасын, деди Юсуф. Умму Гүлсүм көз жаштарын арчыды. Сен менин адалым болосуң, Умму Гүлсүм. Өтмүшүң, күнөөлөрүң, булардын мага кызыгы жок. Аллахтын кечиргенини, унуттурганын мен эстетеминби? Тообо кылган инсанды кор көрбөймүн. Негизгиси өкүнүп, күнөөлөргө тообо кылыштык. Чындыгында мен сага ылайык эмесмин. Өтмүштө сага кандай сөздөрдү сүйлөп, көңүлүңдү ооруттум эле. Менден ыраазы болосуңбу? Кечире аласыңбы? Деди Юсуф. Умму Гүлсүм, өтмүштү эстебестен көздөрүмө карай аласызбы? Умму Гүлсүм, сен менин келечегимсиң. Эзелтеден тагдырыма жазылган адалымсың. Көздөрүңө караганда өтмүштү эмес, сүйүүнү гана көрөмүн. Эмнеге сени айыптайын? Аллах биздин жардамчыбыз болот. Той күнү аябай жөнөкөй, кичинекей гана той кылышты. Аялдар жана эркектер бөлөк-бөлөк, исрапсыз, бидааттарсыз. Кудум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйрук бергенидей. Умму Гүлсүм аппак хиджабта, көздөрү да көрүнбөс. Баарына өрнөк боло турган, мусулмандар кандай той кылыш керектигин көрсөтүп бере турган той болгон эле. Той түгөгөн соң үйлөрүнө кетишти. Юсуф Умму Гүлсүмга Азирети Хайфа жана Азирети Сухайбтын окуясын айтып берди. Умму Гүлсүм унчукпастан башын ийип, угуп отурар эле. Аябай сулуу окуя. Юсуф каалагандай ошол кечени ибадат менен намаз окуп өткөзүштү. Андан соң Юсуф Умму Гүлсүмдүн ныкабын чечти. Пешенесинен өп, "Бейишимсиң менин, Умму Гүлсүм", деди. Арадан айлар өттү. Юсуф сүйгөнүнө аябай сулуу мамиле кылар, аны эч капа кылбайт эле. Умму Гүлсүмдө кандайдыр алсыздык бар эле. Бул алардын арасына аралык койгон эле. Юсуф да муну сезер жана өзүгө өзү чындап эле мен ойлогон нерсеби? Умму Гүлсүм апа болобу? дейт эле. Бирок сурабайт эле. Бул кабарды адалдын өзү айтышын каалайт эле. Юсуф Умму Гүлсүмга үй иштерин да кылдырбай койду. Күтө берди. Бирок Умму Гүлсүм эчтемке дебейт эле. Бир күнү бирге намаз окуп болушкандан кийин Умму Гүлсүм туруп, китептер арасынан бир нерсе алып келди. Юсуфтун колдоруну өп ага берди. Бул ошол. Бир учурда Курандын аяттары арасына коюп койгон кол жолугу эле. Юсуфтун колуну жүрөгүнө койду. Юсуфум, бизди эчтемке ажырата албайт. Жалгыз өлүм ажыратышы мүмкүн. Юсуфтун көздөрүнөн жаш агышты баштады. Умму Гүлсүмдү мынчалык таасирленткен нерсе эмне эле? Айныкса, акыркы сөзүн уккан соң Юсуфтун башында чагылган чаккандай болду. Сүйүүбүз ахиретке калды, Юсуфум, деди Умму Гүлсүм. Юсуф бир нерсени сезгендей байкады. Жубайынын аны таштап кетишин угуп, жүрөгү күйө баштады. Ушул учурда Умму Гүлсүмдүн көздөрү акырын жумулуп, башы Юсуфтун желкесине түштү. Юсуф аны ойготууга аракет кылар эле, бирок Умму Гүлсүм ойгонбойт эле. Тез жардам чакырылды. "Ойгон, бейишим, сураныч, көздөрүңдү ач", дейт эле Юсуф. Эсине келген дуаларды окуду. Умму Гүлсүм көздөрүн ачты. Юсуфка кол жолугун берип, "Муну алың, дайыма Кураныңыздын ичинде турсун", деди пас үн менен. Юсуфтун көз жаштары сүйгөнүнүн жүзүнө тамчылайт эле. Умму Гүлсүм чукур дем алды жана күлүмсүрөдү. "Сиз да ширин жытты сезип жатасызбы? Кудум гүлдөр толо бакчанын ичинде отургандайбыз." Юсуф Умму Гүлсүмдүн башын көтөрүп кучактады. "Сураныч,
мени таштап кетпе дейт эле. Умму Гүлсүм акырын шахадат бармагын көтөрдү жана Юсуфтун кулагына «Ла илаха иллаллах» деди. Кара мага, сүйгөнүм. Биздин никебиз аршта окулду. Биз бейиш эшиктерин биргеликте ачабыз. Күчүм, демим жеткенге чейин сени дуаларымда дайым эстеймин дейт эле Юсуф. Умму Гүлсүмдүн башын ысылайт эле. Умму Гүлсүм көздөрүнү жумду. Юсуф эсе шыбыраган абалда деди: «Сен да шахидсиң, гүлүм, сен да шахидсиң». Анын жүзүнү сылап, ахиретке күзөтүп койду. Умму Гүлсүмдү жуа турган аял кемде-кем мындай абалдарга туш келет эле. Умму Гүлсүмдүн жүзүндө жылмаюу бар экен. Аны кудум келинчектердей даярдады. Себеби периштелер тарабынан күтүп алынышын билет эле. Юсуф көздөрүдө жаш, өзүнү колго алышка аракет кылар эле. Жүрөгү күйгөн абалда аны топуракка койду. Ушул кече Юсуф бир түш көрдү. Умму Гүлсүм ага жылмайып жаткан эле. «Юсуфум, мени Фатима энебиз күтүп алды. Мен сени бейиштин эшигинин алдында күтөмүн» деп жаткан эле. Бейиштин эшигинин алдында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.